сен жараткан чыгармаларыңдын санында эмес, сапатында болот да. Мен дээрлик канча 100-200 жаратсам деле адамдардын эсинде бир 2-3 чыгарма эле калып калышы мүмкүн. Же андан көп калышы мүмкүн да. Бул эми ушунун баардыгы адамдын эмесинде калат деп айткандан алысым. Себеп дегенде мен айтып атпайбы, биз мисалы үчүн чыгарма жарата турган болсок, ал бирөөнүн тагдыры болуп калышы мүмкүн да. Ал ошол ар кимдин өзүнүн бир сенин көз карашыңда мисалы үчүн да, угарман катары сен бир чыгармага жанагындай өзүңдүн жашоо образың төп келип, ошол чыгарма кандайдыр сага бир жакшы бир ирмемдерди тартуулап, анан өмүр бою ошол немеде мындай болгон деп бир эстеп, баягы жылмайып, ошол чыгарманы унутпай өмүрүң өткөнчө ошону менен жашашың мүмкүн да. А мисалы үчүн бирөөгө ал чыгарма кээде ошол учурда жашоосунда бир жаман нерсе болуп, терс нерсе болуп, ал чыгарма таптагыр жакпашы да мүмкүн.